Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, мекендештер, амансыздарбы? Мындан бир канча күн болуп калды, бир жума болуп калды, бир 4-5 күн болуп калды. Под Москвадагы мечитти тартып чыгарганбыз. Буюрса, мен 2 каналыма чыгардым эле. Актан жалпы сумма 255.975 рубль топтолуптур. Ар бир жөнөткөн тыйымдарыңыздар, туугандар өз дарегине жетип атат деп айтсак да жаңылышпайбыз. Мына Хабибул агабыз мечит башталгандан бери ошол башында туруп, наркы берки жүгүрүп, бул Москвадан инструменттер жөнөтүп дегендей под Москвага. Ошол мечит башталгандан бери могу Петрович жамааты, Петровичти иштеген жамаат бесплатный жеткир берип атыптыр. Бүгүн дагы болсо бесплатный алып барып атат. Биз бүгүн МТШ ярмаркасындабыз. Бул жактагы иштеген кыргыз жигиттери 13 тонна цемент, ушуга окшогон материалдар бериптир. Ошолорду кайсыл область эле, кайсыл город эле? Коломна город Озерода мечитке. Ошол мечитке апарганга грузовой машиналар керек, туугандар. Грузовойду иштеген Леру Мерлин дейбиз эле, ошондой биздин чоң-чоң жамааттарыбыз бар, кыргыз туугандар. Портерлер болсо дагы, доставкада иштегендер болсо, алып барышканга машиналар керек болуп атат. Жүктөр даяр турат, поддон менен жүктө беришет өздөрү. Ошондой жөнөткөн тыйымдарыңыздардын ошол 255.900 ошого 36.000 бир нерселер алынды азыр. Калган акчаларды буйруса, эми бекер иштебейт экен көбү. Уста акысыны бериш керек биз туугандар. Ошого жумшалат калган акча буйруса, Хабибул ака. Бул өзүңүз сүйлөп койгон. Алла разы болсун сизден дагы. Сүйлөп бериңиз. Ассаламу алейкум туугандар, амансыздарбы? Ошол исайныбыз барып мечит тартып берди эле. Себеп жок калды эми. Ошол 5-6 күндө чогулган акча 255.000, почти 256.000 чогулду. 200 рубль. Анан туугандар, мечитке керектүү нерселерден кичине бир эки нерселерди алдык азыркы күндө. МТШ ярмаркадан жалаң кыргыздар, ушул жерде иштеген кыргыз акалар, укалар, Алла разылыгы үчүн ошол мечитке 13,5 тонна жүк берди. Ошонун 1,5 тоннасы кетип атат, дагы 12 тоннасы калды. 12 тоннасын суббота күнкүгө жеткизиш, ошол мечитке жеткизиш керек. Мечит ошол МТШ ярмаркадан 150 километр алыста жайгашкан. Туугандар, эгерде алып барып берем дегендер болсо, ошол Алишер аканын номери бар. Ошол номерине чалсаңыздар, алып барып берем дегендер болсо, неме болсо болот. Анан бир отчет берип кетейин. Бүгүнкү күндө 36.000ге азыр рынокко келип, бир акабыз, атын айтпай эле коеюн, закупочный ценасында 19.455 рубльдик товар берди. Будан 2 күн мурун 16.400ге дагы неме алганбыз. 2 араб алганбыз 6.400ге. По пути жолдо кетип атып, водитель жүктөй кетет. Анан сетка алганбыз ошол жерде стяжкасына. Ошол туугандар. Салым кошом дегендер болсо, барып кичине кызмат кылсаңыздар да болот. Основной ал жака уста керек. Анан мына эртең неме күнү, эртең суббота күнү ошол мечитке 12 бала кетип атат Москваданчы. 12 баланын бардыгы электрик. Ошонун алтоосу өздөрүнүн машинасына барат, анан алтоосунун машинасы жок экен, автобус менен барабыз деп атышат. Ошолорду дагы Алла разылыгы үчүн алып барып таштап койгону машина болсо деле жакшы болот. 6 балабы? 6 бала. Степ же Toyota, Moyota, Альфардтардан болсо туугандар, такси жамаатынан бизди көп көрөт. Ошол эле. Дагында болсо мечитке тыйымдар керек, бүтпөй аткан нерселери толтура. Уста крупный жамааттар болгон болсо барып көмөк көргөзсөңүздөрдөн болот. Алишер агабыздын номерлерин коюп койдук. Сбербанктан ушуга байланган туугандар Алишер бир нерсе деп чыгат. Мен өзүм тактап менен жазып коем Алишер бир нерсе депчи. Мына ушундай туугандар, рахмат баарыңыздарга, Алла разы болсун. Анан да бир нерсе айтып коеюн туугандар, ушул чогулган акчалар боюнча майдын где-то 15-теринде полный отчет беребиз. Кайсы жакка канча акча бердик, усталарга канча акча бердик, канча акча калды, ошолор боюнча полный отчет берип, 15-майларга жакын ушул немени жабабыз. Бүтөт, Кудай кааласа, бүтүрөлүбү айыртырак.
Бірақ Иншалла. бүгінгі сіздер де ақсын жардам берсеңіздер, Алла насip қылса. Ошол. Рахмат барыңыздарга. Баякканан кирди чыкты маселелер болуп калса, Сүйүн ага менен чыгып келиңиздер, керек болуп калса. Жолдогу бардык проблемаларга жооп берет, чыкпай туруп чорнуйдан, базадан текшерип берет. Келгенден кийин 3 айга регистрация коюп берет. Ошондой туугандар. Кеңири чала бересиздер. 24 саат бою Сүйүн агам кызматта. Рахмат барыңыздарга.